учурда Сирия менен Иракта жана башка жаңжалдар жүрүп жаткан аймактарда 234 үй бүлө жүрөт. Алардын арасында Кыргызстандын жарандары да бар. Өкүнүчтүүсү, тынч жашоосун талаадагы согуш аймагына алмаштырган аял заты жалпы көрсөткүчтүн 5тен 1 бөлүгүн түзгөндүгү. Бүгүнкү күнгө чейин Сириянын аймагына кирген кыргызстандыктардын 500-ü эркек адам жана 140-ы аял заты. Эмгектеген наристесин көтөрө этектеген уул кызын жетелеп, кооптуу аймактан бактысын издеген энелер жүздөй наристенин белгисиз тагдырын кошо артынып кетишти. 16-жылы көпүрөөк кетишип калды. Али билдирмей кетип калды да. Уну баары хабарын биласыз экен да. Биздикилер ойласыга барып, ойласы эч ким калмаса ham уну тууганларга барып, кандай кылып кетти, неме үчүн кетти деп биз ancha yaxshi ishlarni olib bordik. Ko'plari qaytishga iloji yo'q bo'lib qoldi. Bitta ikkitasi qaytib ham keldi. Ular bizni hozir qarmog'imizda, ular bilan постоянно uchrashuv bo'lib turadi. Tez-tez mana eldi ichiga ham olib kelib turib ota-onasini. Hamma eldi ichida qaytib hech kim ila bormaylar. Meni o'g'lim ketdi, afsusdaman deb eldan kechirim so'raydi ota-onalari. Qilgan bolalarini aybi uchunchi. Ош областынын Кара Суу району көп улуттуу элдер жашаган аймактардын бири. Калк жыш жайгашкан Нариман жана Кашкар кыштак айыл өкмөтүндө 1912 жылдан 1916 жылга чейинки аралыкта Сирияга жашыруун сапар тарткан жарандар болду. Өкүнүчтүүсү 40 миңге жакын калкы бар дал ушул Кашкар кыштактан 54 адам, арасында 20дай үй бүлө, бүтүндөй үй бүлө мүчөлөрү менен чыгып кеткен. Биз o'zi aşı bola chaqasi bilan ketib, mana ota-onasini uyatga qo'yganlar bo'ldi. Shular yomon ahvolda bo'ldi. Bularga borib biz tushuntirish ishlarini olib bordik. Bola chaqasini tashab ketganlar cho'ng opalariga qoldi-da endi ular ketgandan keyin. Ularga borib ayol hukumatimiz ham постоянно uchastkoylarimiz xabar olib turadi. Hozirgacha damkomlar, lider ayollarimiz bor. Birlashib biz tez-tez har kvartalda bo'lsa ham borib xabar bularni. 200'den aşağı soğuştun yürüyüşünde kaza tapan eken. 12'si kaytıp gelgen, 12'sine bizim güç organlar iş kozgop, alar gazıp avakta yatışat. Negizi emi bugünkü günge baylanıştı Siriya karaganda emi akırkı mezgilde bunday malumatlar yok. Bir kezde özüңүзгө белгилүү үй бүлө менен чыгып кеткен шарттар болгон. Мунун эми себеби кандай да? Себеп дегенде аялдар үй бүлө менен чыкканда аялдар, кыздар, балдары билбей да калып атат каяка кеткенинчи. Биздин көп кеткен жарандардын баары тең түз эле Сирияга бара албайт да. Булар биринчи Россияга чыгышат, анан кийин Турцияга кетет, анан Турциянын ары чегарадан өтүп атпайбы. Бул боюнча бул бир чоң ийгиликтөө жүрүш керек да. Кандай коомдо, кайсы динде болбосун, аял затынын орду жана ролу чоң, милдети жооптуу. Күйөөсүнө итаат кылууну, моюн сунууну шарт деп билген. Үй бүлө очогун кайда, кандай шартта болбосун, чогу тутантууну каалаган аял заты маселенин күнгөй тескейине карабай, түйүнчөгүн көтөрүп, жолдошунун артынан ээрчип барат. Жихадка деп же согуш аймагына адашып кирип барган күйөөлөрү менен ошентип тагдыры чырмалып, бактысы тушалып, дайыны билинбей кеткендер көп. Алардын 1-2% гана аман эсен адашканын мойнуна алып, эли журтуна кайтып келүүдө. Атым Мафтуна, 3 баланын энесимин. Кайната кайненем менен чогуу турабыз. Кашкар кыштак айылынын келинимин. Биздин айылдан Сирияга кеткендер азгырык болдубу? Айтор бир тууган кайнем согушчандардын аймагына Сирияга кетип дайынсыз жоголду. Бул окуяга чейин биз тынч амандыкта болгонго тобо деп кылып эле жашап келе жатканбыз. Күйөөм Казакстанда курулуш ишинде иштеди. Мен кайындарымдын жанында кичине балдарым менен жашачумун. Анан эле бир күнү жолдошум бир тууганын издейм деп Сирияга кирмей болду. Биз Түркиянын Зейтун Мурул шаарына жайгаштык. Күйөөм ал жактан касапчы катары ишке орношту. Улуу кызымдын моюн териси тартылышып турат эле, мен ал жактан массаж алдырып, кызымдын ден соолугу менен алек болдум. Күндөрдүн биринде күйөөм кайнымды издеп Сирияга өтмөй болду. Мен 2 кызым менен жалгыз калдым. Күйөөмдү күткөн ар бир күнүм тозокко айланды. Аябай корктум, тынчсыздандым. 20 күндөн кийин ал кайтып келди. Бир тууганын таппаптыр. Кайдан тапсын, оңой дейсизби? Анан ошондогу абалын, санаркоосун да, чочулоосун да сөз менен жеткире албаймын. Ошентип 1 жыл Зейтун Мурулда жашап калдык. Кайненем ыйлай берип, алардан кабатырлана биз дагы кайрадан Ошко кыштагыбызга кайтып келдик. Анан жолдошум экөөбүздү коопсуздук кызматы кармады. Сурак, териштирүү башталды. 4 ай камакта олтуруп чыктым. Мени күйөөңдүн артында кирдиңби, ага көмөктөштүңбү деп сурап жатышты.
Мен Сирияга кирген жокмун. Түркияда жашаган 1 жыл ичинде 3-чү кызым боюма бүттү. Аны ошол жерден көз жардым. Азыр элестете албаймын. Сириядан көз жарсам, балам менен кайта алмакмынбы? Деги эле аман калмакмынбы? Мен унута алгыда эмесмин. Арадан 3 жыл өтүптүр. Балдарымды ойлоп жаңыдан гана өзүмө келе баштадым. Быйыл 30га чыктым, жолдошум 32де. Аны 5 жылга эркинен ажыратышты. Аман болсун чеп деп. Кайнемден болсо дале кабар жок. Энемдин жашы кургап, алы калбай барат. Аны эстеген сайын. Тойдан кийин эле бир 4-5 айда эле кетип чыгып кетишкен да. Буякта ошо кичине карыздар бар экен эле Жезде ошо столовойго чыгып, башка иш кылып, кичине карызга кирип кеткен экен эле, ошол жерде иштейбиз деп туруп эле эжем эми алдап кетип калган да, баягы билген эмес да. Оякка барып ошо паспорттарын алып, жагып салып, неме болуп кеткен да, ол паспорттор жогуп кеткен да. Ошон үчүн оям келишти, айлачы токто берейик айтыпчы. Эми билбейм, эми ушу коргоо кызматкерлери жардам берип ушул жерге алып келип неме кылса жакшы болот эле. Көпчүлүк эле ушул күйөөсү чакырган болот. Күйөөсүнүн артынан издеп кеткен болот. Анан дагы бир көпчүлүк категориялары бул ошол баягы кандайдыр бир акча маселелери, баягы ошол барып ошол социалдык маселелерин чечүү боюнча дагы чыгып кеткен учурлар болот да. Буга миграциянын да таасири бар. Ал жака баргандардын дагы балдары бар деп маалыматтар бар. Келгендер боюнча бүгүнкү күндө ошол балдары менен келгендер боюнча да маалыматтар жок. Алар ошол жакта жүрүшөт. Мүмкүн эгерде ушундай бир келип калса, аларды сөзсүз түрдө реабилитациядан өткөрүш керек. Себеп дегенде мыйзам боюнча балдарды жазага тартуу, камоо маселелери жок. Алардын биринчи маселе документтери жок. Билесиздер, документ жок болгондон кийин бир өлкөдөн экинчи өлкөгө чек арадан аба жолдору менен болобу, суу менен болобу, темир жол менен болобу келе албайт. Бул өзүнчө бир чоң маселе да. Suriyalarni tushunmay ketdi yoshlarimiz. Nima sababdan ketganlarini ham o'zlari ham bilmaydi. Sabab yo'qchilikdanmi, pulga sotilib ketdimi yoki men bir ikkita yosh qizlarimiz ketib qoldi. Ular ashi bir yigit bilan suylashib turib ketib qolib, o'zlari ham bilishmay qoldi. Shularning ota-onalari afsusda. Сирияга согуш талаасына кеткен аял затынын дээрлик көпчүлүгү 16дан 25 жашка чейинки кыз келиндер. Алардын басымдуу бөлүгүнүн динден билими тургай эч кабары жок экендиги белгилүү болду. Романтика көксөп, сүйүү издеппи же адамзатка карата жасалган зордук зомбулукка аяоо сезимин ээрчиппи? Айтор көбүнүн тузакка түшүшүнө диний идеология эмес, социалдык желелердеги кылтактар себеп болгон. Кыздарды токтотуп калууга мүмкүн болбогон себеп учурунда кабарсыздык болгон эле. Кыздардын Сирияга кетип калган фактысы Чүй областынын Кара-Балта шаарында да катталып, эжесиңди 18-19 жаштагы 2 жаш кыз согушкерлерди көздөй сапар тартып кетишкен. Кыргызстанда жүргөндө алар менен аларга болгон мамиле такыр башкача болуп атпайбы? Жанагы бир рекламный проект сыяктуу болот да. Баары жакшы болот, алардын айтканы кылынат, бир жакшы сөздөр айтылат. Келечекте мындай нерсе, жакшы нерселер күтүп атат деп аларды үндөшөт да. Гипноз деп да айтпайм, жок, жон гана жылуу сөз, жакшы мамиле, билген көйгөйлөрүн акырын айтышат. Мен жардам берем. Өстөрүн жакын дос, жакын адам катары көргөзүшөт, жана ошолорду кыз келиндер ээрчип кете беришет. Ал уже чет жака баргандан кийин алардын укугу чектелүү болуп калат. Документтери жок болот. Андан кийин бизде жакшы бир элибиздин менталитети бар да, эмне дейт, эл эмне дейт, мен кайра келсем мени кандай кабыл алышат депчи. Ошондуктан көп нерселер уже кошул ташыл болуп, ал жерден уже чыга албай калышат дагы, анан жашоого моюн сундук деп жүрө беришет. Акыркы ушул 20 жылдын аралыгында биздин коомдо аялдардын моюнуна абдан чоң жүк түштү да, жүк түштү. Бул жерде чоң маселе ушул аялдардынга мисалы жүктү түшүрбөстөн биринчи кезекте аларга шарт түзүү, аларга болгон мамиле абдан жогору деңгээлде оңолуш керек эле. Экинчи жагынан, туура айттыңыз, чоң маселе бүгүнкү күндө биз дагы атайын изилдөөлөрдү, талдоолорду жүргүздүк. Мына мисалы буюрса жакын арада ушул аялдардын радикалдаштуусунун себептери, аларды эмне үчүн ушул
биз айткан чет өлкөлөргө ушул күйөөлөрдүн артынан бара жаткандыгы жөнүндө бир топ изилдөөлөрдү өткөрүп, атайын ушул Кыргызстандагы аялдар үчүн мындай бир китепче колдонмо китепче катары чыгарып атабыз. Мен Баткен облусунан Кызылкай шаарынан келдим. Исламский университетте окуймун. Азыркы биздин көйгөйүбүз исламда ошо аял кишинин жихадка чыгуусу болуп жатат. Бул менин оюмча аял кишинин жихадка чыгуусу бул туура эмес деп ойлойм. Себеби дегенде бизде динде да, шариятта да бул нерседен тыюу салган. Менин эле ошо тааныган жердештерим ошол Сирияга кетип, биринчи ошол күйөөсү барып, анан ал жактан ошол аялын алдап чакырып жатат, бир балдарын, аялдарын алдап чакырып, бул жакта сонун экен, бул жакта бар жок бар экен, бул жакта ошол жакта жашайбыз, ушул жакта жүрөбүз, ошол жихадка чыгабыз деп ошол балдарын, аялдарын алдап чакыртып алып, ошол бойдон жок болгондор да болуп жатат. Ошол аялдарын ошол жихадка чыкканда, мисалы Сирияга кетип жатат, ошол аялдар ошол жакта балдары, аялдары хор болуп жатышат. Ошол кыйынчылыкка бул жака кайтып келсе, кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Бул жака азыркы учурда ошол Сирияга кетип, жихадка чыгып, кайра келсе, бул жакта ошол мамлекет тарабынан ошол камалгандан да коркконудан кайтып келбегендер да болуп атат. Илимсиз кыздар, илимсиз адамдар, алар, конечно, ошол алардын сылык сүйлөгөнү, алардын ушундай как бы мындай доказательстволор менен сүйлөп, ушундай жалган доказательстволор менен сүйлөгөндө алар ошого ишенип, илимсиздиктен берилип кетип атышат да. Ошондуктан бизди болсо ошол биз настоящий доказательство, настоящий хадис, Курандар менен, Курандын далилдери менен окуган үчүн биз билебиз ошолордун кайсыл жалган, кайсыл туура тармак экенин биз билип, ошондуктан биз уже берилбей калганбыз да. Жаш кыздар интернетке кирип, туура эмес сайттарга кирип кетип, башка бирөөлөр менен алданып, таанышып, ошентип кетишип баратат. Мен айтарым, интернетке кириңиздер, жакшы нерсени колдонуңуздар. Мисалы, аял кишиге керектүү нерселерди, көптөгөн нерселерди алса болот. Бирок таанышканда, таанышуудан бир нерсени билбей, алдын ала чечим чыгарып, ишенүүдөн сактаныңыздар. Таманынын алдында бейиштелген энелер, назик аязатынын айрымдары ошентип журтундагы капарсыз жашоосу көзүнөн учуп, бучкактаган баласын бооруна көтөрүп, айлына жете албай алыста турса, айрымдары абак артында олтурушат. Мутакалим аялдар коому менен көп жылдар кызматташып, дин таануучу теолог Анархан эже бир топ жылдар абактагы аялдарга ислам дининен сабак өтүп, туура маалыматтар менен тааныштыруу аракетин көрүп келет. Аял заты бул үйдөгү эң чоң мугалим, мындай айтканда, эне бул мектеп да. Үйдөгү тарбияга көп көңүл болуш керек. Мен аялдар менен иштешип келатам. 2003 жылдан бери ушул ишти катуу колго алдым. Анткени 2003 жылы мен Азиядан келгенден кийин өзүмдүн ишимди каяктан баштасам, кантип мен исламга кызмат кылам деген ой менен ушул түрмөнү тандап алдым. Ал жактагы аялдардын эми ар түркүн тагдырлары менен кездештим, сүйлөштүм, жардам бердим, кеңешим айтып келатам. Ушул иштен эч кайтып кете албадым. Жылда кайтып кетким келет, келгим келбейт да, болду эми мен карыдым, бирок кайра эле кантип таштап атам ушул аялдарды. Тарбия керек да. Дагы бирөө иштеш керек да, акыры бирөө тарбиялаш керек да деп анан дагы эле жылда өзүм ушу ынтылып эле ушу кирип сабак берип келатам. Экстремизм менен күрөшүү жана алдын алууда мамлекет бардык кызыктар тараптар менен кызматташып келүүгө дайым даяр. Маалымат бат таркаган заманбап жашоодо, калктуу аймактарда сөзсүз түрдө Разахан Умаровадай аялдар өкүлдөрү, жергиликтүү жамаат, керек болсо квартал башчылары менен колу коңшуда, тартип сакчылары, коопсуздук кызматы, казият менен диалогко даяр болуусу шарттуу экенин сезишти. 2014-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы негизинде Кыргыз Республикасынын президенттик аппараты, премьер-министрдин катышуусунда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жана Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык жана өнүктүрүү программасынын алкагында кыздар жана аялдар тынчтыктын жана коопсуздуктун өткөрүүчүлөрү долбоору ишке кирди жана аял затынын сабаттуулугун көтөрүүдө, ордун жана жоопкерчилигин арттыруу маселесинде коомчулук менен активдүү аракеттер башталды. Бир ирет Мухаммад пайгамбар төөлөрдү шаштырып айдаган адамга сен хрусталь кутучасын алып бара жатасың, этият мамиле кыл деген экен. Канча ирет күчтүү, намыстуу болсо да, табиятынан назик, аялуу келген аял затынын орду куттуу үйүндө, ырыс кылуу журтунда, милдети тынчтыктын жарчылыгында эмеспи?